Bir акылман өтө бир бактылуу жашоо жашаган экен. Андан акылман дагы бир жаш жигит келип сурайт экен, кандай жашасам бактылуу болом деп. Мен балам сага ушундай кеңеш айтайын. Ушул кеңештерди аткара жүр, эч качан кем болбойсуң дейт экен. Биринчи, бирөөлөрдүн үйүнө барганда көзүңдү сакта деген экен. Экинчи, ибадат кылып атканда, намаз окуп атканда жүрөктү сакта. Үчүнчү, адамдардын арасында отурганда тилди сакта. Тамак ичип атканда ашказанды сакта деген экен. Агайлар, мугалимдер, устаттар, азирети устаттар, балдарым, кыздарым, мектеп окуучулары, бүгүнкү коноктор, урматтуу мектептин мүдүрү, ким эгерде адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага да рахмат айтпайт дейт. Атайын чакырыпсыздар. Чакырган адамга рахмат айтыш керек, келген кишиге эмес. Не себептен дегенде, бир учурда бир акылман киши болуптур. Ушунчалык адептүү экен, сөз көтөрүмдүү экен, адамдын көңүлүн оорутпайт экен. Анын адеби боюнча атак бүт дүйнөгө таркап кетиптир. Ошонун адебин сынаганы бирөөлөр атайын бир адрес берип, чай ичип кетиңиз деп чакырат экен, көп адам менен кошо. Анан келген мезгилде алдынан тосуп коет экен, сиз тизмеде жок экенсиз, бара берсеңиз болот деп. Анан кайтып кетип атат дейт. Кетип атса аркасынан бирөөнү жибериптир, жок тизмеде бар экенсиз, келиңиз деп. Анан кайра келсе, адашып калыптыр, тизмеде жок экенсиз деп кайра кетириптир. Анан кетип атса дагы чакыртыптыр, кайра келсе үчүнчү жолу кубалаптыр да. Унчукпай кетип атса анан алдынан тосуп чыгып, азыркыча айтканда пранк экен да. Тамашалап койдук эле, сизде адептүү дегенинен адебиңиз чындап элеби же чындап эмеспи? Ушундай жагдайда адеби бузулуп кетеби деп текшерсек, чындап эле адептүү экенсиз, сизге чоң рахмат десе, силерге чоң рахмат дептир. Эмне, итти деле чакырсаң келет, кет десең кетет, бирок чакырган силерге чоң рахмат деп туруп, келип сый көрүп кеткен экен. Ошого силерге чоң рахмат. Ушул окуяда деле канча сабак бар. Адамга таарынардан мурдага жакшылыктарды бир эстеп коюш керек. Биз пенде табият ушундай экен. 10 жолу жакшылык кылсын, 11 жолу айтканыңды кылып берсин, 99 жыл суранышыңды аткарсын, 100-чү жолу бир суранышты аткарбай койсо, ошону эстеп калат экенбиз, мурдагынын баарын унутуп коет экенбиз да. Инсан деген ошондой экен, унутчаак деген сөздөн экен. Унутчаактын бир жагы жакшы, бир жагы жаман. Эгерде унутчаактык жок болгондо биз атабыз өтүп кеткен күндү эстеп, апабыз өтүп кеткенде кайгы менен жашасак бат эле жок болуп түгөнүп калмакпыз. Жакындарыбыз жоготкон күн, же бир кырсыкка учураган күн, ошондо кайгы менен өмүр бою унутпай жашай берсең, адам бат эле жок болуп кетет. Адамды жок кыла турган нерсенин бири бул кайгы. Ошон үчүн Алла Таала кайгыдан куткарсын, кубаныч берсин, көңүлдөрдү шат кылсын. Экинчи жагы ушул жагыбыз дагы бар да, бирөөнүн жакшылыгын батын унутабыз, бирөөнүн бергендерин батын унутабыз, бирөөнүн мээнетин батын унутабыз. Эгер мугалимге кайшы айтам десең, ушунча жыл кылган мээнетин бир ойлоп кой балдарым. Ошондон баштайлы. Унута турган нерсе бар, унутпай турган нерсе бар. Мен чү дегенде эле ошондон баштайынчы. Бир акылман өтө бир бактылуу жашоо жашаган экен. Андан акылман дагы бир жаш жигит келип сурайт экен, кандай жашасам бактылуу болом деп. Ушуларды эстеп калсаңыздар болот, аягында балким кайра өзүңүздөрдөн сурайм ушуну. Анткени адамдар жөн эле угуп кетет. Аягында бир жакшы семинар болду дейт. Кандай семинар болду десе, сонун семинар болду. Ошо семинар жакшы болсо айтып берчи десе, эчтеке эстешпейт да. Бирдемени айтып атат эле. Ит да айтып атат беле деп, ошо менен түгөнөт да. Чакырсам келет, анан кетет деп аткан, ошо менен билбейм, бирдемелерди айткан, бирок сонун семинар болду, анан кетет адам. Ошон үчүн эс тутумга ишенбе, калем менен кагазга ишен деп бекер айтпайт. Илим, билим кадам менен таркалат, калем менен сакталат. Кээ бир адамдар калем, кагаз менен отурат, ошолор чындап талап менен келгендер. Эс тутумга ишенбе, эс тутум ушундай нерсе, кайненең бир кыйкыргандан кийин эсиңен чыгып кетет ошо. Күйөөң менен бир разборка болгондон кийин, же бирдикеге бир таарынгандан кийин, балаң шымын булга болсо эле эс тутумдан чыгып кете турган нерсе. Ошондо айтат экен, мен балам сага ушундай кеңеш айтайын, ушул кеңештерди аткара жүр, эч качан кем болбойсуң дейт экен. Биринчи, бирөөлөрдүн үйүнө барганда көзүңдү сакта деген экен. Көз сактай турган нерсе. Эмне үчүн көп үй бүлөлөрдө турмуш бузулуп атат? Аркасынан жалынып, жалбарып, сүйүп, күйүп жүрүп жеткен аялынын көңүлү бат эле муздап калып атат. Эмнеге? Үйлөнгөндөн кийин көзү сактабагандан, эркек мырзалар. Эмне себептен дегенде, ал аялың ар турдуу акыбалда көрөсүң, кээде чарчап турганда, кээде тердеп турганда, кээде жыртык халат менен чачын тарабай, бетин жуубай турганда, ооруп турганда, балдары менен жүдөп турганда көрөсүң, көчөгө чыксаң баары жасанган. Көзүңдү сактабасаң, өзүңдүн аялыңан көңүлүң калып калышы бат эле. Көчөдөгү жасанып келатканда эле бирөөнү чарчатып келаткан бирөө. Бирок шайтан иштеп коет. Ошон үчүн көздү сакташ керек. Бирөөнүн үйүнө барганда көздү сакта. Муну кимдин баласы, муну кимдин кызы,
анан потологуңар сонун экен, ким ремонттоп берди, мебелиңер жакшы экен, мына төшөктү ким тигип берди, ой мына сону ремонттоптур деген бул туура эмес. Адамдын кайсы абалда калтырасың, азыр үйдөн үй өткөн заман. Шылдыңдап атабы деп да ой кетет, анын иш эмне деп да ой кетет. Берген тамакты жөн жеп кете бербейби? Адамдын көзү бар, сөзү бар. Биринчиси ошол деген экен. Экинчи, ибадат кылып атканда, намаз окуп атканда жүрөктү сакта. Азыр бүт маселелердин баардыгы ибадат ушунда чечилет да. Негизи көңүлдү топтош керек, жаратканга көңүл бөлүш керек. Ошол учурда ушуңду бир эстейсиң, калган учурда бүт дүйнөлүк проблемаларды чече бересиң, бир карасаң ассалому алейкум, ассалому алейкум. Көңүл менен дене бирикпей туруп эле ибадатын бүтүп калып атат. Үчүнчү, адамдардын арасында отурганда тилди сакта. Бул окуучуларга да маанилүү, бул апаларга да маанилүү, аталарга да маанилүү. Адамдардын арасында отуруп тилди сактабай коюп атабыз, тамашалап туура эмес сүйлөп алып атабыз, ушак сүйлөп атабыз, ынтымак ошондон кетет. Адамдын кадыры ошондон кетет. Баягы жакшы мамилелер ошондон жоголот. Тилди сактайлы. Тил ушундай нерсе, тилден ката кетет, бирок тил өзү жаза тартпайт, көз көгөрөт да, же мурун сынат. Же кол кайрылат, же моюнду мунтуп таштайт да. Ошого эртең менен турганда тилге бүт дин айтат экен, айланайын тил, сен аман бол, сен сак бол, сен түзүк бол, калганыбыз ошондо аман болобуз, сак болобуз. Эгер сен жолдон чыксаң, баардыгыбыз кыйналабыз деп айтат экен. Ошон үчүн тилди сактаган өрөөлөр өзгөчө жаш өткөн сайын мына аркада отурат балдарым, кыздарым, чоңойгон сайын тамашаларды да көтөрүш кыйын болуп калат. Канча достор бар, тамашада мамилелери бузулган. Тамашаны да билсең айт, билбесең жөн эле кой. Ал сага тамаша, тигинин көңүлүнө каты тийип калышы мүмкүн. Өмүр кымбат дейт, өмүрдөн да көңүл кымбат. Кээде өлүп бараткан адамды медицинанын жардамы менен сактап калса болот, бирок көңүл бир өлгөндөн кийин тирилиш өтө кыйын, өзгөчө эркек кишиники. Ошон үчүн тилди сактайлы. Бирөөнү жамандап коесуң, ал сөзсүз жетет. Азыр ушундай заман, мурда жер тегереңгече жетет эле. Азыр калпак тегереңгече жетип калып атат. Анан актанып отурасың, анткен эмесмин, мынткен эмесмин, сен эмнеге айтып койдуң? Ошентип бир нече адам бир эле мезгилде душман болуп атат. Бул сөз деген ушундай нерсе, эки адамды эмес, эки элди чабыштырып ийген. Эки элди чагыштырып ийген. Эл кырылып кеткен сөздүн айынан. Кудай бетин нары кылсын. Адамдардын арасында отурганда тилиңди сакта деген экен. Көзүңдү сакта, анан тамак ичип атканда ашказанды сакта деген экен. Кыргыздын ашказанына чоң рахмат. Мен Европага бардым депутат кезинде. Чайга чакырышты. Кечинде ужин десе, тамак ичпей барып алып турган. Ужини башынан алсын ошолордун. Баягы кичинекей кылып сырды кесип, помидорду кесип, бадыраңды кесип, анан кийин тиш чукугуч менен сайып коет го, ошондой ужин экен алардыга. Анан сок ичип коет экен, суу ичип коет экен, ошого өтө бактылуу да. А кыргызга ал жумурга жук болбой калды деген сөз бар. Менин ашказаным 5 бармакка көнгөн. Кечинде конокко чакырганда устукан алып көнгөнмүн. Куйрук, чучук жегенге көнгөнмүн. Тигилерди же сөгүшүн билбейм, же каргашымды билбейм да. Ушинтип чакырбай эле койбойсуңбу, сериптер экен ошо менен чакыргандар, сербиялыктар экен. Эми ал өтө эле аркы чеги, бирок биздики берки чегиде түнкү саат 12де манты келет го чиркен. Өзгөчө Кудага барганда. Анан кийинкиде дейт плов тап келебиз, анан оромо бар, андан кийин саат 4-төрдө 5 бармак тартабыз дейт. Биякта 11 кой эми эле союлган, бойдо эмне күнөө билбейм. Бирок эң азыр көп операция болуп аткан кыргыздар экен. Тамактын саны канча болсо, орунун саны ошончо, ишенип коюңуздар ошого. Азыр ашказан үчүн эле жашап калдык. Ашказан үчүн жашаган деген сөз бул улуу сөздө уят жок. Дараткан үчүн эле жашап калдык деген сөз. Мактанат, түгүнчө кудалар келди эле, достор келди эле, мынча кой сойдук. Мен айттым го, койдо эмне күнөө. Ошон үчүн чени менен жеш керек. Аз жеш, аз укташ, аз тамак жеш. Аз сүйлөгөндөн адеп жаралат дейт, аз тамак жегенден ден соолук жаралат. Ушуну эстеп коюңуздарчы. Эстеп коюңуздарчы, Алла Таала деле организмди мындай ченеп берген да. Заводко деле күнүгө 2 машина чыгара турган заводко 20 машина чыгартам десең, заводуң да өлөт, машинаң да чыкпай калат. Ошол сыяктуу болуп атат бизде. Тамак десе эле алдыбызда дасторкондо бирдеке болсо эле оозубуз тынбайт экен. Ченегенди үйрөнөлү, ушумага болот. Экинчи порцияны эмне кыласың? Карасаң, эң адамдын уйкусу келген учур тамак жегенден кийин болот. Неге? Анткени тамак жегенде организм аны сиңиргенге өтө көп энергия кетирет экен. Ошентип энергиянын баары кетип атат, анан запастар түгөнүп атат, боордун запасы, бөйрөктүн запасы, ферменттердин запасы, бу жерде биологдор отурат, анатомиядан бергендер отурат, анан келип анан оору башталат экен. Ошон үчүн аз тамак же, аз сүйлө, аз укта, бул өтө маанилүү нерсе. Уйкуну дагы качан укташты билиш керек, анан качан турушту билиш керек.